Баткен электр тармактары 2 жыл мурун Ош электр тармактарынан бөлүнүп, өзүнчө Баткен область болгонуна байланыштуу өзүнчө электр тармактары кылып, Баткен электр тармактары деп мындайча айтканда бир жаңы мекеме ачканбыз. Ошол жерде эми жаңы мекеме ачылгандан кийин өзүңөр билесиңер, алар Баткен райондук электр тармактарында отурушту да 2 жылдан бери. Анан мына былтыр биз ушул проектти мындайча айтканда жактырып, улуттук электр тармактарынын бюджетине киргизип, бул 187 миллион сомдук имарат курулду да. Жерде имарат 200 биздин кесиптештерибиз орун алып, ушул жерден иш өткөрүшөт. Мурун мисалы диспетчери башка подстанцияда болсо, улуу эменин жетекчиси Баткен РЭСте отурса, калган кызматкерлери батпаганга байланыштуу кээ бир подстанцияларда отурчу да. Азыр мына баарын ушул жерге чогултуп келип, өзүңөр күбө болуп атасыңар, диспетчерлик центрге киргизип, жаңы программаны киргизип, ошол диспетчерге Баткен областындагы бүт подстанцияларын бар ошол диспетчерге байланыштырып, азыр ушул жерде отуруп алып, ушул Баткен электр тармактарынын жетекчиси, главный инженер жана диспетчерлер ар бир рейсти, ар бир подстанциянын ушул жерден мындайча айтканда карап туруп, кандай мүчүлүштөр болуп атат, авария болобу, кай жерде ремонт иштери жүрүп атат, ошонун баарын ушул жерден онлайн режимде көрө алат. Эми мындан тышкары өзүңөр билгендей, буякта Сүлүктүү деген рейсибиз бар. Ал 56-жылы курулган здание болчу. Өзгөчө кырдаалдык министринин тарабынан текшерилип келип, ал жерде жараксыз деп табылган да. Аякта өзүңөр билесиңер, жер титирөөлөр болгонуна байланыштуу стеналарын баары жарылып, барактан болчу. Ошонун ордуна дагы биз 52 миллионго жаңы электр тармактарын курдук. Мына Баткен областынын 25 жылдыгына энергетиктер 2 объект менен мына бүгүнкү күндө ачылышына биз белек кылып атабыз. Бул эми эмнени айтат? Бул деген Кудай буйрса, мына өзүңөр билесиңер, 24-25 кыш мезгили келатат. Ошол мезгилди Кудай буйрса, мен ишенип кетем, ушул биздин Баткен областта кесиптештерибиз Баткен областынын элин жылуулук менен жана жарык менен аман эсен алып чыгып кетет деп.